авторун таба элекмин. Азыркы бир заманбап экен. Мен оон жазып койдум. Максат менен Гүлмайрам деген. Булардын маани маңызы азыр неме болуп атпайбы? Бала Америкада туруп, кыз Кыргызстанда туруп эле анан баягы онлайн той деп той өткөзүп, экрандан эле экөөнө кутукта сүйлөп, анан эртеси билет алып кызды жөнөтүрүп атышат. Кудду ушундай онлайн тойдун ыры. Интернеттен кат жазып, жообун күтпөй бат жазып, сүйүшкөндөр бар экен, гости болуп катташып, эрте туруп кеч жатып, эркелешип WhatsApp'тан, күлүп койсо Гүлмайрам, гүлдөр келген максаттан. Лай 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 лай, гүлүп койсо Гүлмайрам, гүлдөр келген максаттан. Сайттан куруп гүлдөй жан, максат менен Гүлмайрам, баш кошушмак болуптур, таанышкан соң бир айдан. Бар бекен анда береке, смайлик келди белеке, сандыкка сактап коюптур, жаратар бир күн кереке. Лай лай лай, сандыкка сактап коюптур, жаратар балким кереке. Ыйман сабак жакшы айткан, шашылышта кашка айткан, молдо жетип келе албай, кыйыптыр нике скайптан. Интернеттен таанышып, жакындашып күн айдан, жакшы эле жашап калды дейт максат менен Гүлмайрам. Лай 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 лай, жакшы эле жашап калды дейт максат менен Гүлмайрам. Бактылуу жашап калды дейт максат менен Гүлмайрам.